Кутмандуу кечиңиздер менен түз эфирде күндөмү маалыматтык программасынын толукталган чыгарылышы студияда мен Адина Байышбекова. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштын кыскача мазмуну менен таанышыңыздар. Президент Сурдолимпиадага катышкан спортчуларга сыйлык тапшырды. Кара сууда Өзбекстанга жер астынан өткөн дагы бир тоннель табылды. Анын узундугу 155 метрди түзөт. Ош шаарында мыйзамга жооп бербеген көрүнөк жарнактар алына баштады. Кыргызстанда акыркы коңгуроо 9-июнда белгиленет. Буга карата айрым бүтүрүүчүлөр 20 000 сомго чейин топтоп жатканын эл өкүлү айтып чыкты. Президент Садыр Жапаров Бразилияда өткөн 24-чү жайкы Сурдолимпиада оюндарында байгелүү орундарга киргендерге жана алардын машыктыруучуларына 7-июнда мамлекеттик сыйлыктарды тапшырды. Сыйлык тапшыруу учурунда Садыр Жапаров бул эл аралык мелдеште өлкөнүн желегин биринчи жолу желбиреткени үчүн ыраазычылык билдирди. Ошондой эле спортчулар үчүн бир жолку берилүүчү акчалай сыйлыктар менен бирдиктүү стипендиялык бюджетке Паралимпиада жана Сурдолимпиада түрлөрүндө киргизүүнү тапшырды. 1-15 май күндөрү Сурдолимпиадада оюндарында Кыргызстан курама командасы 2 күмүш 4 коло медаль жеңген. Кыргызстандык спортчулар өлкө тарыхында Сурдолимпиадада алгачкы ирет ушундай ийгиликке жетишти. 24-чү Сурдолимпиадага даярдануу үчүн окуу машыгууларга бюджеттен 1,5 миллион сом жана эл аралык мелдешке катышууга 8 миллион сом каралган. Сурдолимпиада дүлөй адамдар үчүн 4 жылда бир өткөрүлүүчү дүйнөлүк спорттук олимпиада. Мамлекетибиздин өлкө бюджетинин чакандыгына карабай бул багыттагы спортту колдон келишинче колдоп, каражат бөлүп жаткандыгын туура түшүнгөн спортчуларыбыз көкүрөгүндө мекен үчүн деп уялаган бийик намыс менен алдыңкы орундарды камсыз кылууга умтулуп, акыры жалпы республика сыймыктана турган ийгиликтерди жарата алдыңыздар. Өзгөчө дзюдо спортунун түрүнөн Илгиз Каналбек уулу жаракатына карабастан коло байгени багынтканы көпчүлүк жаштарга сабак болор мыкты өрнөк болду. Ош облусунун Кара Суу шаарында жайгашкан Чарбалык турак жайдын бетон тротуарында Кыргызстан менен Өзбекстанды байланыштырган жер асты менен казылган 155 метрлик тоннель табылган. УКМКнын маалымат кызматынын билдиргенине караганда, аны Коопсуздук комитети, чек ара кызматы жана өзгөчө кырдаалдар министрлиги 4-июнда тапкан. Туннелдин тереңдиги 17,5 метр, кире бериш жери 1 метр 80 сантиметр, туурасы 70-80 сантиметр, жалпы узундугу 155 метрге жакын экени аныкталган. УКМК учурда бул тоннелди пайдалануу менен мыйзамсыз аракеттерге катышкан адамдарды аныктоо боюнча тиешелүү тергөө иштерин жүргүзүп жатканы айтылды. Бүгүн 7-июнда Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин Манас райондук бөлүмүнүн жаңы административдик имаратынын ачылышы болду. Ага атайын кызматынын башчысы Камчыбек Ташиев катышты. Манас райондук башкармалыгынын жаңы курулган имараты кызматкерлер үчүн керектүү заманбап жабдуулар менен толук камсыздалган. Эмгек шарттары талапка жооп берери айтылды. Ошондой эле УКМКнын Талаш шаарындагы жаңы имаратынын курулушуна капсула салынды. Кыргызстанда 2019-жылдан 2021-жылга чейин адам укуктарынын бузулушу боюнча акыйкатчыга адилеттүүлүк издеп кайрылгандардын саны көп болгон. Алардын басымдуу бөлүгү сот процесстерине жана жыйынтыгына нааразы болгондор болсо, жер участоктарын бөлүштүрүүдөгү түшүнбөстүктөр жана жаш балдарга жасалган зордук зомбулуктар боюнча да даттангандар бар. Мындан улам өлкөнүн акыйкатчысы тарабынан бул иштерге бөгөт коюу боюнча бир канча маселелер каралып жатканы айтылат. Кененирээк кийинки материалда. Акыйкатчы Атыр Абдрахматова Жогорку кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана парламенттик регламент комитетинде жылдык баяндама жасады. Өлкөнүн башкы укук коргоочусу билдиргендей, 2019-жылдан 2021-жылга чейин акыйкатчыга арыз менен кайрылгандар көп болгон. 2019-жылы 11.148 арыз келип түшкөн, 2020-жылы 9.572 арыз түшкөн, 2021-жылы 13.048 арыз келип түшкөн. Карап көрсөк, жазуу жүзүндө мисалы 2019-жылы 3923 арыз түшкөн. Алардын ичинен 2595 Кыргыз Республикасынын акыйкатчысынын борбордук аппаратына келип түшкөн. Абдрахматованын айтымында даттануулардын басымдуу бөлүгү сот адилетсиздигине байланыштуу болгон. Ошондой эле милиция кызматкерлеринин, прокуратура органдарынын иш аракеттерине жана жер участоктарын бөлүштүрүү маселелерине байланыштуу жарандар адилеттүүлүк издеп кайрылышкан. 10 жылдап, 15 жылдап соттошуп жүргөндөр, адилеттүүлүктү таппай жүргөндөр Кыргызстанда тилекке каршы көп. Анан кийин алардын иштери боюнча
же болбосо баласын жоготуп, кызын зордуктатып алып, азыркыга чейин жооптуу адамдарды жоопкерчиликке тарта албай турган үй бүлөлөр да көп, акыркы катнап жүргендер да көп. Анан биз ошол ар бир учурду талдап, адам укуктарынын бузулушун тапкан учурда жөнөткөн биздин көңүл буруу актыларыбыздын милдеттүү түрдө аткарылбагандыгы, анда биз кылып аткан иштин кереги жоктугундай болуп калат экен да. Аны менен катар Кыргызстанда пенсия курагына жете элек баатыр эне статусун алгандарга жөлөк пул каралбагандыгы жана медицина кызматкерлеринин айрым укуктары көңүлдөн тыш калып кеткендиги айтылды. Ошондой эле акыйкатчы миграцияда жүргөн кыргыз жаштарынын чет жерде камалып кетип жаткандыгына токтолду. Өзгөчө кырдаал жана өзгөчө абал режими мезгилинде иштеген учурда COVID-19 менен ооруган саламаттык сактоо жаатында эмгектеген бардык медицина кызматкерлерине, анын ичинде техникалык кызматкерлерге алардын кызыл зонада иштебегенине карабастан бекитилген акчалай компенсацияларды төлөп берүү сунушталат. Кыргыз Республикасындагы мамлекеттик жөлөк пулдар жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына баатыр эне орденин алган энелерге жөлөк пулду алар орден алган учурдан тартып алардын жаш курагына карабастан дайындоо тууралуу өзгөртүү киргизүүгө мыйзам долбоорун кабыл алуу керек. Жыйындын жүрүшүндө соңку учурда жашы жете элек өспүрүмдөргө карата аюусуз зордук зомбулук көрсөтүлүп жатканы айтылып, буга карата көрүлүп жаткан иш аракеттер суралды. Былтыр ушул сокулукта, мен адашпасам, ушул детдомдо бир ал жерде дагы өспүрүм бала Атпабоев военно-атомовкада скончался. Бирок кечээ күнү жаңылыктардан окуп атабыз, мына 1 жылдан ашуун өттү, же следствие бүтпөдү, же тиешелүү адамдар жоопкерчиликке тартылбады, реакция жоктой сезилет да. Биз мындай форматты киргизип атабыз, арыздануучунун келишин күтпөй, сиз айткандай массалык маалымат каражаттарында чыгып кетсе, ошого өзүбүз кийлигишип аракет кылып атабыз. Военно-Антоновкадагы жашы жете элек баланын киши колдо өлүп калышына байланыштуу биздин тиешелүү бөлүм иш алып барган буга чейин. Анткени кылмыш иши улам токтотулуп, жооптуу адамдарга юридикалык баа берилбей калганына байланыштуу ушул акыйкатчы тарабынан кийлигишүүлөр болгон. Жалпы жонунан Кыргызстанда адамдын жана жарандын укуктарынын жана эркиндиктеринин сакталышы, сот адилеттигин жөнгө салуу жана күнөөлүү деп табылган жарандарга укук ченинде чара көрүү боюнча алгылыктуу чаралар көрүлүп жатканы айтылды. Эске салсак, Кыргызстанда акыйкатчы институту 2002 жылы иштей баштаган. Өлкөнүн башкы укук коргоочусу жыл сайын парламентте баяндама жасайт. Атыр Абдрахматова акыйкатчы болуп быйыл март айында дайындалган. Гүлдана Момунова, Алымбек Бектурганов, Регион телеканалы, Бишкек шаары. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 7 июнда журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, 8 июнда Камбарата 1 ГЭСинин курулушу башталарын айтты. Ал ГЭС түшө турган жерге көпүрө куруп, туннелди аягына чейин казуу керектигин билдирип, бул иштерди өкмөт өз күчү менен жасайт деди. 30 майда президент Садыр Жапаров Камбарата 1 ГЭСинин техникалык, экономикалык негиздемеси Өзбекстан жана Казакстандын катышуусу менен иштелип жатканын билдирген. 2010 жылдан тартып Кыргыз бийлиги Оргуса менен жогорку нарын ГЭСтер Каскады жана Камбарата 1 ГЭСине байланыштуу келишимге кол койгон. Бирок бул долбоор ишке ашырылбаган үчүн кыргыз тарап келишимди бир тараптуу токтоткон. Кийин Орусия Русгидро компаниясынын 37,5 миллион доллар каражаты сарпталганын билдирип, 2018 жылы Гаагадагы эл аралык арбитражга кайрылган. Долбоорлоо изилдөө жана курулуш иштери 2016 жылдын 9 августунан бери токтоп турат. Камбарата 1 ГЭСи курулуп бүтсө, 1860 мегаватт кубаттуулукта болуп, жылына 5 миллиард киловатт-саат электр энергиясын өндүрөт. Кыргызстанда гендердик зомбулукка каршы күрөшүү үчүн аялдар кеңештери жанданууда. Бул тууралуу аялдарды колдоо борборунан билдиришти. Алардын айтымында аялдардын ишин илгерилетүү, алардын коомдогу ролу боюнча мурда бир катар иштер аткарылып келген. Бүгүндө аялдар кеңеши жыйын өткөрүп, зордук зомбулуктун алдын алуудагы аткарылган иштер тууралуу маалымат беришти. Кененирээк кийинки материалда. Бул сыяктуу көрүнүштөр акыркы кездери Баймой катталуу аялдар зордук зомбулуктун курмандыктары болгон учурлардагы орун алууда. Бул өз кезегиндеги коомдук социалдык трагедия экендиги маалым. Андыктан өлкөдө гендердик зомбулукка каршы күрөшүү үчүн аялдар кеңештери жанданууда. Бул тууралуу аялдарды колдоо борборунан билдиришти. Бул институттун ишин жаңыртуу боюнча көп эле иш-чаралар болгон. 2003 жылы мисалы үчүн ошол аялдар кеңеши боюнча жобо иштелип чыгып, өнүгүү жолуна салууга аракеттер болгон. Бирок
бул колдоо тапкан эмес. Ал эми 2010 жылы түштүктөгү кагылышууда аялдардын ролуна биздин мамлекет абдан көңүл бура баштады. Ошол кезде ошол биздин кабинет министрлер кабинети тарабынан биргеликте Бириккен Улуттар Уюмуну жана Европалык Союздун колдоосу менен теңдик нуру чоң долбоору иш жүзүнө ашып жатат. Ошонун негизинде ошол бизде наркотиктер жана кылмыштуулук боюнча Бириккен Улуттар Уюмунун агенттигинин колдоосу менен ошо долбоордун 12 пилотунда аялдар кеңешинин потенциалын көтөрүү боюнча иш жүргүздүк. Кара Суу районунун Нариман айыл өкмөтүнүн аялдар кеңешинин мүчөсү райондо туугандар арасында никеге туруусу да көп кездешерин билдирет. Андыктан учурунда түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп жаткандыгы айтылды. Бизге мен өзүм лично бир аял кайрылды. Ошо мана родила инвалида ребенка. Ошонун артынан ажырашып кетишкен. Үй бүлөчү. Сен инвалид бала турадың деп. Само собой, нам пришлось ошону исследовать эткени. Біз барып сурап билгенде, оказывается, родственный брак экен. Апасынын бир тууганыга бала кызды берген. В итоге кызым ажырашып кеткен, инвалид бала тууп, сен инвалид бала туудың деп. А сенин карындашың мен балам кызымды ажыраштырды деп, атасы менен ажырашып кеткен. Семья полностью ажырашып кетишти. Ошодан биз иш-чараларыбыз башталды. Исследование кылып айыл өкмөткө кайрылганда Нариман айыл өкмөтү боюнча 267 инвалид бала бар экен бизде. Ону уккандан кийин биз айыл өкмөттө круглый стол кылып имамдарды, депутаттарды, женсоветтарды, көчө башчыларды чакырып сүйлөшкенибизде действительно родственный брак өтө көп экен биздечи. Ошолорду үйрөнүп чыктык. Улар менен көп жол иштедик. Азыр балдар, инвалид балдар менен иштеп атабыз. Коляскалар, спонсорлор да проектлар жазып, коляскалар алдык. Ошум катта иш-чаралар өткөздүк. Аялдарга карата зордук зомбулуктун алдын алуу мамлекет тараптан дагы жетиштүү колдоо көрсөтүлүүдө. Алсак жерлерде аялдар институту инновациялык техникалар менен жабдылып, шарт түзүлүп жатыптыр. Ушу долбоордун теңдик нуру долбоорунун алкагында биз көптөгөн маселелерибизди чечип алдык десек болот. Мисалы үчүн биздин айыл өкмөтү өзүбүзгө атайын өздөрү ремонттоп бир кабинетти беришти. Теңдик нуру болсо ошо бизге ноутбуктарды беришти, канцтовар менен камсыз кылышты. Учурда биздин мындай ишибиз алдыга жылды десек болот. Көптөгөн маселелерибиз чечилди. Эч кандай проблемаларыбыз жок. Айылда мисалы үчүн эркин келип айтышат ойлорунун баарын, эшикте телефондорубуз илинип турат. Баары келип эмне маселеси болсо мүчөлөрүбүзгө баарына кайрылып КПНС менен бирдикте маселелерибизди чечип алабыз да. Мамлекеттик деңгээлде каралган аял укуктарын коргоочу теңдик нуру долбоору кызуу иш алып барууда. Мында аялдар кеңешинин өкүлдөрү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык өзгөчө гендердик мыйзамдарга жана тынчтыкты орнотуу, коопсуздукту, үй бүлөлүк зордук зомбулуктарды алдын алуу жана каражат тартуу үчүн долбоорлорду жазуу, газ методикасы менен иштөө боюнча 3 этаптан турган окуудан өтүштү. Пилоттук негизде ишке кирген бул долбоор менен эми республиканын бардык аймактарында жаңы шарттардагы аялдар кеңешин түзүү пландалууда. Алишер Асанов, Калыс Өмүралиев, Регион телеканалы, Бишкек шаары. Ош шаарында мыйзамга жооп бербеген көрнөк жарнактар алына баштады. Бүгүн мэрияга караштуу мамлекеттик тил комиссиясы тарабынан каланын Курман-Жандатка көчөсүндөгү соода жайларга рейд жүрүп, ишкерлерге түшүндүрүү иштери алып барылды. Жыйынтыгында 20 ашыгына эскертүү баракчалар берилип, жарнамаларды иретке келтирүү тапшырмасы коюлду. Керектүү эрежелерди сактабагандарга мыйзам чегинде чаралар көрүлөрү малымдалат. Бул тууралуу кененирээк Асель Сыдыкова сөз кылат. Ош шаарында көрүнөк жарнактар талапка жооп бербейт. Каладагы түркүн түстө боелуп, иретсиз жайгашкан жарнактардын саны миңдеп саналат. Тилекке каршы аларда мамлекеттик тили жөнүндө мыйзамындагы нормалар сакталбай келет. Бул бүгүн 7-июнда өткөрүлгөн рейдте айдан ачык көрүндү. Мында даана жазылганда мамлекеттик тил мыйзамы 27-беренесинде сырткы көрүнөк жарнактар А дегенде мамлекеттик тилде, андан кийин расмий тилде жазылыш керек. Расмий тилдин шрифи мамлекеттик тилдин арифинен чоң болбош керек деген нерсе бар. Же үстөмдү кылбаш керек деген талаптар бар да.
ошого мына бул такыр туура келбейт мына бул жерчи. Алып койсок болот. эрежелерди билмегендиктен болбосабы же башка кийси келбей атабы? Буларга кандай чара көрүлөт? Эми ишкерлер дегенде булар адегенде макулдашып бизге барыш керек да. Азыр эскертүү беребиз. Талапты аткарбаса анда алып таштайбыз. Бул жактарларга берилген негизи эскертмелерди. Азыр муну болуп атат да. Помещенияга ишкерлер мисалы жаңыдан келет, алар иши болбосо жаап чыгып башка адис келет да. Ошол учурда эскертүү берилбей калышы мүмкүн ошондой учурларда. Ал эми тиешелүү кызматтар каладагы башаламан жайгашкан көрүнөк жарнактарга тазалоо иштерин жүргүзгөн менен жыйынтык болбой келет. Кезектеги рейд Ош шаарынын мэриясына караштуу мамлекеттик тил комиссиясы тарабынан Курмажан Датка көчөсүндө катар жайгашкан соода дүкөндөрдөн башталды. Текшерүүдө мамлекеттик тилдин нормалары сакталбаган ишкерлердин жарнамалары алып салынып, 20дан ашыгына эскертүү баракчасы тапшырылды. Биздин экинчи борбор болгон Ордолуу Ош шаарыбыздагы ар бир көрүнөк жарнактын биринчиден мамлекеттик тил мыйзамына туура келиши, экинчиден ошол эстетикалык шаарга кандайдыр бир табит берип турушу, өзгөчөлүгү кандай тамга менен жазылып атат, анын өлчөмү кандай, талапка жооп береби, эки чекесинен канчалык орун калыш керек, ар бир майда чүйдө элементтерине чейин биз бүгүн түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз. Рейдтин максаты кимдир бирөөнү келип текшерип жокко чыгаруу эмес, биринчи кезекте шаардын көркүн чыгаруу үчүн түшүндүрүү иштерин жүргүзүү. Эгерде чын эле биздин критерийлерге, талаптарга жооп бербей калган учур болсо, аларга биринчи кезекте биз түшүндүрүү иши менен эскертүү беребиз. Калада июнь-июль айларында бардык жарнак объектилерин жана коммерциялык түйүндөрдүн аталыштарын мамлекеттик тил, жарнак жөнүндө мыйзамдардын нормаларына шайкеш келтирүү иштери алып барылат. Керектүү эрежелерди сактабагандарга мыйзам чегинде чаралар көрүлөрү маалымдалат. Көрүнөк жарнактар, дүкөндөрдүн аталыштары мамлекеттик тил саясатына туура келбейт. Ошондуктан биз атайын Ош шаар мэриясынын алдында тил комиссиясы түзүлүп, бүгүн рейдти баштадык. 7 күн жүрөт, ар бир аймактык башкармалыкта ушул баардык көрүнөк жарнактар, дүкөндөр, мекеме ишканалардын аталыштары баардык ошол мамлекеттик тил жөнүндө мыйзамына туура келиш керек. Азыр бүгүнкү күндө азыр баштап эле биз азыр 20дай уруксат кагаздары жок дүкөндөрдүн жана туура эмес жазылган жана көрүнөк жарнактарга эскертүүлөр берилди. Эгер эскертүүлөр аткарылбай турган болсо, булардын баардыгы алынат дагы мамлекеттик тил саясатына туура келтирүү жаатында иштер жүргүзүлөт. Кошумчалай кетсек, Ош шаарында 246 жарнама калканчасы бар. Анын 16сы муниципалдык болуп эсептелет. Жылына көрүнөк жарнактардан шаардык казынага түшкөн акча 10 миллион сомдун тегерегин түзөт. 2022 жылга 16 миллион сомду толтуруу тапшырмасы коюлган. Асель Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион телеканалы, Ош шаары. Кыргызстанда бул ирет акыркы коңгуроо салтанаты мектептерде 9 июнда белгиленет. Учурда бул күнү бүтүрүүчүлөрдүн коопсуздугун камсыздоо кортеж бүтүрүү кечелерин уюштурбоо боюнча эскертүүлөр берилүүдө. Ал арада айрым эл өкүлдөрү акыркы коңгуроого карата акча чогултулуп жатканын айтып чыгышты. Кененирээк кийинки материалда. Жалал-Абад шаарындагы номер 4 мектептин бүтүрүүчүлөрү учурда 9 июнь акыркы коңгуроо салтанатына даярдыктарды көрүүдө. Мектептеги иш-чарадан соң үйлөргө баруу боюнча мектеп жетекчилиги тарабынан эскертилген. Бардык эрежелер менен тааныштырды. Ошол чектөө койду бардыгына эле. Биз макулбуз, эч жакка чыкпайбыз деле. Биз болгону ушул мектепте окуп жүргөндө бизде башында эле айтылган да, башынан бери эле айтылып келип атат. Анан биз болгон бардык аракетибизди ОРТга кетирдик. ЖРТга даярданып, убактыбыз ошого эле кетип калды. Биз аны ойлогон деле жокпуз. Ошол 9 күнү, 9 июнь саат 9-да бизде акыркы коңгуроо өтөт. Ошого даярдыктарыбыз ошого эле кетип калды. Биз башка нерсени ойлогон убактыбыз жетпейт деле. Бүт ата-энелерге жеткирүү менен ата-энелер ошол чогулушта бардыгы эме кылып беришти, колдорун коюп берип, окуучуларды ошол жаратылышка чыгарууга эмесин беришти, убадасын беришти. Эми мунун дагы бир эле негизги максаты ушул окуучуларды аман эсен быйыл бүтүрүп, ушул колдоруна аттестат көбөлүп берейин деген максат. Жалал-Абад шаарында бул жылы 861 окуучу 11 класста, 1915 окуучу 9 класста аяктайт. Шаардык билим берүү бөлүмү да шаардагы мектеп жетекчилерине акыркы коңгуроо салтанаты бүткөндөн кийин
Бүтүрүүчүлөр иш-чара уюштуруу боюнча эскертүүлөр берилген. Иш-чараларды өткөрүүдө, окуучулардын жеке өздүк коопсуздуктарын сактоо, ошондой эле мектептердеги техникалык коопсуздуктарды сактоо максатында иш-чараларды жүргүзүп, биз ата-энелерге, мугалимдерге, класс жетекчилерге, ошондой эле ар бир окуучуга түшүндүрүү иштерин жүргүздүк. Бул акыркы коңгуроо бүткөн соң 9-11 класстар мамлекеттик жыйынтыктуу аттестациясын тапшырууга даярданышат. Ал эми калган окуучулар жайкы эс алуу каникулдарына жиберебиз. Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгы 9-июнь күнү күчөтүлгөн тартипте иш алып барышат. Эскертүүлөргө карабай бүтүрүүчүлөр тарабынан аракеттер көрүлгөн болсо, милиция кызматкерлери тарабынан мыйзам чегинде чаралар көрүлөт. Жалал Абад облусунун аймагында акыркы коңгуроого байланыштуу мектеп окуучулары арасында милиция тарабынан жеринде түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп жатат. Жана ошондой эле акыркы коңгуроого байланыштуу тоо койнунда эс алууга жана машиналар менен коштоп шаар кыдырууга же болбосо көлмөлөргө барууга, эс алууга чыгууга тыюу салынгандыгы жөнүндө эскертүүлөр берилип жатат. Эгерде кандайдыр бир мыйзам бузуулар болгон болсо, милиция тарабынан мыйзам чегинде чаралар көрүлөт. Өлкөнүн айрым мектептеринде бүтүрүүчүлөр акыркы коңгуроо салтанатына 20 000 сомдон акча чогултууда. Бул туурасында 2-июнда парламент жыйынында депутат Нуржигит Кадырбеков айтып чыкты. Мектептин бүтүрүүчүлөрү 20 000 сомго чейин топтоп, бүтүрүү кечелерин кылабыз, көчөлөрдө майрамдайбыз, кортеж уюштурабыз деген маалымат болуп атыптыр. Кыргызда бир сөз бар: жаштык жиндиликтин бир бутагы деп. Ошо окшогон шан шөкөттөрдөн бирдеме чыгып кетчү эле, оюндан от чыгат деп. Ошого билим берүү министрлигине жана ички иштер министрлигине протокол тапшырма берип коелучу. Жакшылап көзөмөлгө алсын. Балким бүтүрүүчүлөр азыр мага таарынып атат, бирок балдарым, кыздарым, эгерде көрүп атсаңар айтып коеюн. Жакшылык каалайбыз, анткени оюндан от чыгат деген бир сөз бар. Ушундайлардан көп кырсыктар болгон. Бир катан эки жолу кайталабайлы. Билим берүү министрлиги мектеп жетекчилерине акыркы коңгуроо салтанатында окуучулардын коопсуздугун камсыздоо тапшырмасы берилип, мектептен чыккандан кийин жоопкерчилик ата-энелердин мойнунда болору эскертилди. 2021-2022 окуу жылы 15 сентябрда башталган. Быйыл мектепте 60 000ден ашык адам окууну аяктайт. Айбек Исабеков, Аскар Маматисаков, Регион. Билим берүү жана илим министрлиги окуу жылынын мөөнөтү боюнча ата-энелерден жана окуу жайларынан түшүп жаткан сунуш кайрылууларды изилдеп жатат. Бул тууралуу 6-июнда Жогорку Кеңештин социалдык саясат комитетинин отурумунда министрдин орун басары Расул Авазбек уулу билдирди. Бизге да көптөгөн кайрылуулар келип жатат ата-энелерден жана окуу мекемелеринен. Анын ичинде өзгөчөлүгү бар окуу жайлардан да. Кайрылуу даттануулар боюнча министрдин кабары бар. Аппаратка бул боюнча тапшырма берген. Артыкчылыктар, тобокелчиликтер жана коркунучтар жөнүндө маселени депутат Аида Исатбек кызы көтөрүп чыгып, көп ата-эне кайрылып жатканын айтты. Биздин мектептердеги класстарда 40-50 бала окуйт, күн ысыганда чоң көйгөй болууда. Балдар чарчап жатат, маалыматты өздөштүрө алышпайт. Кайрадан 1 сентябрынан 25 майга чейинки дей тартипке алып келе алабызбы? Жок, алып келе албайбыз десек, анда иш жүргүзүш керекпи деп ойлойм. Класстарга кондиционер орнотуп, шарт түзүп, Кыргызстанда 2021 жылы жаңы окуу жылын адаттагыдай 1 сентябрда эмес, 2 жума кечирээк 15 сентябрда баштоо жана июндун ортосунда жыйынтыктоо тууралуу чечимин өкмөт кадимки окуу тартибине коронавирус боюнча эпидемиологиялык абалдан кийин бара-бара өтүп, билим берүүнүн сапатын камсыз кылуу максатында барып жатканы менен түшүндүргөн. Бүгүн 7-июнда 69 жаш курагында чек ара кызматынын мурдагы төрагасы Замир Молдошов дүйнөдөн кайтты. Бул тууралуу чек ара кызматынын басма сөз кызматы билдирди. 1953 жылы Сузак районунда төрөлгөн Молдошов аскердик карьерасын 1971 жылы Самаркандтагы жогорку аскердик танк окуу жайында баштаган. 2000 жылы Орусиянын аскердик академиясын аяктаган. Тажик ооган мамлекеттик чек арасында кызмат өтөгөн тынчтык орнотуучу батальонду түзүүчүлөрдүн бири болгон. Молдошов взводдун командиринен тартып, чек ара кызматынын төрагасына чейинки жетекчилик кызмат орундарын аркалаган. 1999-2000 жылдардагы Баткен окуяларында көрсөткөн жеке эрдиги жана билгичтик менен башкаргандыгы үчүн ал эрдик медали менен сыйланган.
Кайрат Иманалиев улуттук телерадио берүү корпорациясынын башкы директору болуп тайындалды. Тийиштүү жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койду. Кайрат Иманалиев КТРКнын директорунун милдетин аткаруучу болуп 2021 жылдын 15 октябрында дайындалган. Ага чейин каналды Бактияр Алиев жетектеген. Ал учурда социалдык фонддун башчысы Кайрат Иманалиев алгач эмгек жолун ушул корпорациянын казына адабий драмалык башкы редакциясында баяндамачы болуу менен баштаган. 2018 жылы КТРКнын радио уктуруу тармагы боюнча башкы директорунун орун басары болуп эмгектенген. 2019 жылы Маданият, маалымат жана туризм министринин орун басары болуп тайындалган. 2021 жылы февраль айынан октябрь айына чейин Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри болуп иштеди. Кыргызстан боюнча санарип аймакка кошулган айыл аймактардын саны болжолдуу 60% түзөт. Бул тууралуу Жалал-Абадта электрондук башкаруу системасын иштетүүнүн жыйынтыгы боюнча тегерек столдо айтылды. Облус аймагындагы айрым айыл өкмөттөрдө электрондук системаны киргизүү көйгөй жаратууда. Мындан улам бул жааттагы иштер кечиңдеп жаткан айтылды. Кененирээк кийинки материалда. Кандай көйгөй болду, жана эле көйгөй болду. Санарип аймак электрондук башкаруу системасы Сызак районуна караштуу 4 айыл өкмөттө иштей баштады. Бирок жарандардын жер участкаларынын кызыл китебинин жоктугу көйгөй жаратууда. Мунун бир нече себептери бар. Учурда бул маселени чечүү жана электрондук башкаруу системасын иштетүүнүн жыйынтыгы боюнча тегерек стол өткөрүлдү. Буларга катталбай аткан себеби айыл жериндеги жанагы үйүнүн документи же болбосо үй ээсинин ар кандай көйгөйлөрү каза болуп калып ошонун негизинде катталбай калып атат. Бирок мен ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып жалпы жарандарга кайрылып кетет элем. Учурдагы ошол жүрүп жаткан санарип аймак долбоорун колдоп, ар бириңиздер өзүңүздөрдүн маалыматтарыңыздарды тактап, үйлөрдүн документтерине так болуп, ушул долбоорду так каттап ишке ашырып берсеңиздер, себеби мына сентябрдан эле баштап бизде 1-класска барган окуучулар, анан бала бакчаларга барган балдар атайын министрликтин сайтындагы каттоо системасы аркылуу жүргүзүлөт. Ал каттоо системасы дагы ушул документтерге байланыштуу болот. Тегерек столго айыл өкмөттөрдүн тийиштүү мекемелердин жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү катышты. Багыш айыл өкмөтүндө бул система мындан 2 жыл мурун киргизилип иштей баштаган. Санарип аймакты ушул сөзөө жылдын 22 жылдын башынан баштап биз санарип аймак тутумунан тактамаларды берип баштадык. Калкка сапаттуу кызмат көрсөтүү максатында. Кудайга шүгүр, азыр жолго коюлуп калды, элде түшүнүк бар. Азыр 77% кожолукту каттадык, 53% адам санын каттадык. Жарымысына жетип калдык да. Анан кийин санарип аймактын жакшы жери эмнеде? Каттоодо жөнөкөйлүктөр бар да, себеби дегенде ар бир адамдын өзүнүн пин коду бар, пин код эмес, код ИНН бар. Ошол ИННди тергенде эле ошол адам жөнүндө бардык маалымат чыгып калат экен да. Санарип аймак бул айыл өкмөтүнүн паспортун, чарбалык китептерди түзүү жана аларды автоматташтыруу, ички миграцияга мониторинг жүргүзүп, бизнес процесстерди жөнөкөйлөтүп, муниципалдык кызмат көрсөтүүнүн электрондук форматка которуу, актуалдуу маалыматтар жана автоматтык түрдө статистика отчетторду түзүү. Жергиликтүү экономиканы өнүктүрүү качан болот, качан гана бизде так маалыматтар болгондо. Биз доктурга барсак да биринчи диагноз коюп, анан дарылап баштайт го. Бизде болсо ошол жергиликтүү деңгээлде сапаттын, маалыматтын сапатынын бир аз төмөнүрөөк болуп аткандыгы үчүн биз ушул санарип аймак системасындагы 2 айыл өкмөткө киргизгенге көмөктөштүк. Бул эми билесиңер, мамлекеттик программа Кыргызстан боюнча аткарылат. Ушул 2 айыл өкмөттө болсо биз көмөктөштүк да. Үй чарба китепчелери, жумушчу карталарды түзүү жана ушул жооптуу катчыларды окутуу менен бир нече иштерди аткардык. Санарип аймак системасы 2020 жылы Инфоком мамлекеттик кызматы тарабынан иштелип чыккан. Облус боюнча аймактардын 80%-дан ашыгы санарип аймак системасына туташтырылган. Аклай Карабаева, Аскар Маматсаков, регион. Бүгүн 7 июнда Жалал Абад шаардык мэриясында өспүрүмдөр арасында курамында психотроптук заттары бар дары-дармектерди колдонуунун алдын алуу боюнча тегерек стол өттү. Ага калаанын вице-мэри Гүлбарчын Таштанбекова Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министринин алдындагы дары-дармектер департаментинин түштүк филиалынын жетекчиси Жигиталы Жолдошов, дарыгерлер, фармацевттер жана тиешелүү органдардын кызматкерлери катышты. Тегерек столду өспүрүмдөргө дарыканаларда сатылып жаткан психотроптук каражаттар, дары-дармектер боюнча маселе талкууланып, мындай дары-дармектерди сатууда дарыгерлердин уруксат кагазы менен гана сатылуусу керектиги айтылды. Эгерде мындай талап сакталбаса, дарыкана лицензиясынан ажыратылары белгиленди. Өспүрүм жаш кыздар чөнтөгүнөн ошондой лирика жана тропикамид дарылар чыкты. Аябай өздөрүн
эмне кылып атканын билбейт деп айтып атат. Анын бар жоон өзүңүз уктуңуз. Ал негизгиси ал болуп аткан нерсе. Бүгүнкү күндө Жалал Абад областында болуп аткан нерсе. Анан бүгүнкү күндө биз азыр жыйындын негизинде сиз уктуңуз, биз чогулуш өткөзүп, мен азыр бүт фарм организацияларга айтам. Жана айттым дагы, ушу азыр сөздүн аягында дагы айтып кетем. Рецеби жок, сатылса, мен булардын лицензионный комиссияга сөзсүз алып чыгам. Керек болсо лицензиясын анализировать эткенге чейин барабыз. Бүгін 7 июнда Жабат шаарындагы Ратбек Санатбаев атындагы Олимпиадалык резервдеги адистештирилген балдар өспүрүмдөр мектебинде Советтер Союзунун баатыры Тукубай Тайгараевдин жаркын элесине арналган грек-рим күрөшү боюнча эл аралык мелдеш өтүп жатат. Иш-чарага жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, шаардык жаштар иштери, диний тарбия жана спорт бөлүмү, облустук грек-рим күрөш федерациясынын өкүлдөрү жана жаш өспүрүмдөр катышты. Мелдешке өлкө аймагынан сырткары коңшу Өзбекстандан спортчулар келип, жалпы 500дөй балбан күч сынашууда. Спорттук иш-чара эртең жыйынтыкталат. Ташкент шаарынан ошо алдыңкы спортсмендерди алып келдик. Бүт областтын алдыңкы спортсмендерин алып келдик да агайлар. Биз көрүп атабыз, баардыгынын эмелери жакшы экен, даярдыктары. Кудай буйрса, финалдан көрөбүз деп атам, өзбек балбандарын. Мелдеш жакшы өтүп жатат, деңгээл өтө сонун, бийик деңгээлде өтүп жатат. Кыргызстандын бүт областтарынан, район шаарларынан келди. Урматтуу телегөрүүчүлөр, күндөмү маалыматтык программабызды социалдык тармактардан күзөтүп барыңыздар. Ал үчүн Регион телеканалынын Facebook, Telegram жана YouTube каналдарына катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуздар. Ошондой эле Одноклассники, ВКонтакте социалдык баракчасынан да көрсөңүздөр болот. Бүгүнкү чыгарылышты мына ушул жаңылыктар толуктады. Кийинки эфирден амандашканча сак саламатта туруңуздар.